Абдыкерим Муратовдун «Улакчы Кубат акени туурап» аттуу аңгемеси окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Отурган, күнгө кактанып отурган, таң башында үймөк чөптө кышкы алсыз күнгө жибишип отурган. Ким болмок эле? Эргеш улакчыда. Улак десе Кытайга барган, улак десе Ооганга барган, улак десе Орунборго барган, улак десе Ташкентке барган. Аяка эми атасынын башына өткөрөт. Визаң гана дейт. Бу пусурманда виза айлансынбы? Виза түгүл паспорт жок. Паспорт алгыла деп колхоз актүптары кыйнай бергеннен, жадата бергеннен районго барып сүрөткө түшкөн. Өлү какайтып тарткан өзбектин баласы. Эмики жумада келиңиз, чыгарып коем деген. Эмики жума кайдан барат? Улак калбайбы? Улак деп жүрүп унутпайбы? Унутпай башын жеп калбайбы? Барат, бир күн барат. Эсине келгенде барат да. Барса сүрөтү жок, аягынан издейт жок, буягынан издейт жок. Жоголуп өлсөчү, башка бирөө алып кетип калыптыр. Сүрөткө түшпөй эле Таярин алып кетип калса керек, арамза баччагар. Жүрсө керек азыр Эргеш улакчынын сүрөтүнүн башбуртуна чаптап алып ар кимге көрсөтүп. Атасынын башын ар кимге көрсөтөбү? Айылынан чыкпаган кыргызга анысынын ат богундай кереги барбы? Жатат да жүктүн тагында. Ошол улакчы Эргеш жаткан таң башта. Пакталышымды жайып койгон, чөпкө жайып койгон. Кудайдын күнү кургатсын деген. Күн карама туудай күнгө жайган. Күнгө балли, эгеме балли. Бирин ак көрбөй, бирин кара көрбөй, бирин кызыл көрбөй баарына бирдей тиет. Автопортретин тартат. Биз портретибизди туубузга тартып алганбыз. Күн деп тартып алганбыз. Күн караманы тартып алганбыз. 40 уруулуу кыргыз кырылышкыла деп 40 чачисин чыгарып койгонбуз. Башкалар байрагына штатын, губерниясын тартат экен. Өзбектер жылдыз кылып областтарын тартыптыр. Биз кыргызбыз да, кырылышканбыз да, чабышканыбыз да, ошону ойлоп эстетип тартып коюппуз. Ошол туубуздай турат таң башындагы чөпкө жайылып Эргеш улакчынын шымы. Туу желбирейт, желек желпинет, байрак парпырайт, пакталуу шым желбиребейт да, желпинбейт, парпырабайт да, баркырабайт. Атасынын башына ошентеби? Каткан да, катып калган. Кечээ улакта кар болгон, суу болгон, кам болгон, сейдик болгон, пок болгон, кыз-талак талашкандардын тери тийген, чимкириги тийген, какырыгы тийген, аттын таноосунан чыккан суу тийген, өзүнүн табарсыгынан чыккан, чучугунан чыккан суу тийген. Ха-ха, анан атасынын башына кургайбы? Кышкы күнгө да шым кургайбы? Өзү пакталуу шым болсо, улакчынын шымы болсо, тоорусуп калар бекен деди. Тоорусубайт, зыңкыят. Колдон колго өтүп, айылдан айылга барып, Наманганди, Карванди, Ноокенди, Сузакты, Кара сууну, Ошту кыдырып, Алайга келген өңү өчүп, өзү өчүп, ырайы кетип бүткөн сарт чапанды кийип алган, жып-жылаңа четине желбегей жамынып алган. Болгон кийими ошол. Кемпири зордоп кийгизип койгон. Кийими жок калганда, жон териси көрүнүп калганда кийгизген. Как баштап, түгөттөп атып кийгизген. Кийбей өлсүн, улакка болбойт. Такымга улак таштап, аттын соорусуна чапсаң эле колуңа илешет. Шамал коюн колтугуңа кирип, буканын табарсыгындай көөп чыгат, парашют болот. Ой, ошондо желкеңден чечип ыргыткың келет. Ошо чапан жондо, пит деп кеткен. Питин терет. Аста алып жерге коюп коет. Алланын жандыктары да, убал. Эки тырмактын ортосуна коюп сыгып салганда эмне? Булар деле адамдардай да. Кишилерди ошентсе болобу? Ой, ошентип эле атат. Талап эле атат, алып эле атышат. Кемпир айткандай, албаган эле, талабаган эле шу дөңгөч, шу нымтырак, шу путу жок, шу оозу тили жок, жани жок, габи жок, эби жок, сыны жок. Накуста Эргеш сөрөй. Колхоздун килтейген миң уйлук короосун жөн эле талкалап бөлүп алышты кысталактар. Эми атат, эми камайт, эми Орунборго сүргүн кылат деп турган киспуруштарды. Бу өкмөттүн өзү деле ада болгонбу унчукпады. Анан ат сарайды, эгин кампаны, клубту, мончону ойда талашты го. Кемпир айткандай, ой, ошол кемпири өлүп кетейин, гений ой. Бу Эргеш дегениңер ат үстүндө текенин калтасын талашкандан башканы билбейт ой. Уктап атып кемпиринин жумшак жерин улак экен деп тартып калып, такымга бастырып кылбаганы калбады.
ылдыйда келатат, топ атчан келатат. Бүт дүйнөнүн кар тозоңун ээрчитип келатышат. Жерди көтөрүп келаткандай, күндү көтөрүп келаткандай, жараткандын өзүнөн келаткандай. Учушат, сызышат, дүйнөлүк революцияны көтөрүп келаткандай. Бери сала беришти. Ой бирдекени талашкандай. Алдыда маалимдин кашка башы бар. Көлдөн келген тосток көз, нарындан чыккан суу жорго, маймыл баш, урумга жетер күүсү бар имар улакчынын ахал теккин түркмөн аты, кара суунун көк кашка бээдөө аты, баары келатат, дүпүрөп келатат, күтүрөп келатат. Башкарма болуп жүргөн Байзакты тааныды. Парторг болуп жүргөн Покко жарабай калган Пазылды тааныды. Борбордон бермер болом деп келип виночу болуп кеткен Белекти тааныды. 100 000 койдун бермеси болуп жүрүп, койчулардын эркеси болуп жүрүп, чычка кулагы жок калган Тезекти тааныды. Прораб болуп Кудай менен гана сүйлөшүп калган. Эми 2 кабат үйүнөн башка пыш деп коер мышыгы жок пиян кечикте кандидат болгон Боронбайды тааныды. Келатышат, уруп согуп чапкылап, алкынып, терминип келатышат. Соорунун эргеш бере тургансып келатышат. Атасынын башына береби? Улак таштагандарга бере берип гений кемпир айткандай күрүк тоогунан башка эчтекеси калбады. Эми таштаса тоогуң бастырып аткан палакта тукумуңду бер деген. Ого да ынабаса өзүңдүн ээр кашына ыйкала берген сайдын ташындай чулууланып катып калган 2 токумуңду бер деген. Ошентет. Берет, бербеске иланчысы жок. Улак ушундай. Эй, эргеш улакчы там башында кыйкырып кала берди. Улакчылар өтүп кетти. Көздү күйгүзүштү. О, какпаш бар, жөнөдөн көч. Кемпир ачайкырык салды. Чапанды желбегей жамынып, там баштан түз эле жайдак аттын үстүнө ыргып минип түштү. 2 бут менен бирдей нукуганда улакка көнгөн, аламанга түлкүдөй кирип үйрөнгөн, улакчынын не кыларын андан мурда билген компьютер ат сызып жөнөдү. Тез эле улакчыларды аралап кирип барды. Ушулардан албаса өлүгү кетпейби наамараттын. Алдыга өттү, балыктай сүздү, алтанына жанашты. Капырай анысын тааныбады. Тили буруу, көз айнекчен, галстукчан, кардай ыраң, бопбоз, калайык эргештеп кыйкырышты. Көпчүлүк улакчылап, баллилеп, үйүңө буудай толкурлап, атаңа ырахматтап, адигинелеп, алайлап кыйкырып атты. Ал эле ал, тарт эле тарт, кемпиринин доошу чочутту. Улакка жакын барды. Түй ата. Улак эмес, кап тартып жүрүптүр. Апсарасы пир болду. Токтоп калды. Тарт эле тарттап кыйкырды. О, какпаш, мен айткан кредит ошол, деди кемпири. Ошол болсо мына деп кирип барды улакчы. Тартып алды. Жеңил экен. Такымга басты. Алдыга узду. Жарашпады. Өзү тартып көнгөн улакка, эчкиге, торпокко окшободу. Бир колуна көтөрүп көккө серпти. Жон териси, чапаны да ак карга түштү. Эргеш улакчы энеден туума жылаңач болуп күүлөнүп, улам денеси от алып кызып чаап баратты. Ал $1,000,000 кредит алып чаап баратканын, анысы кабынын оозунан чууруп баратканын, мунусу сомду улам жеп, түртүп, зордоп отурарын, анан 3 жыл өтүп үстөгү менен төлөп берерин кембагал алайчы кайдан түшүнсүн. Кыйраткансып кыйкырып, жып жалаңач чаап эле баратат.